Кутман кеш, достор. Бүгін Грузияда акыркы күнүбүз. Бүгүн ошол Шалва Манашвилинин, Паата Манашвилинин Мзианетте деген, бул Бушетти деген бир айылда аябай жакшы бир дүйнө жүзүнүн ар тарабынан келген, азыркы учурдагы мен эң кыйын гумандуу педагог деген адамдардын коштоосунда жакшы бир мындай 9 күндүк окуу өттү. Ата-энелер балдары менен келишти, мындай изилдеген дагы кыйын эксперттер келди. Анан негизи бул жан дүйнөсүнүн, адам баласынын азыркы учурда коомчулукта көбүнчө балдарды окутуш керек. Математика, физика, химия, мындай айтканда акылына көрүп басым кылып, ОРТ, Олимпиада деп басым кылып атабыз. Бирок эртеңки күнү бул адамдардын кандай адам болуп чыгышат? Чынчылдык, адилеттүүлүк, акыйкат, намыс, ар намыс, абийир, ызат, сый, урмат, берешендик, жараакерлик деген нерселер кандай калыптанып атат? Же болбосо мунун терси катары көрө албастык, ичи таарлык, таарыныч, жанагындай жаман бүт сыпаттар менен толуп, бирок адам акылдуу боло алабы? Боло алат. Анан ал коомго канчалык пайда келтирет, кандай пайдалуу бир адам болот, эртеңки күнү үй бүлө курганда үй бүлөсү менен кандай мамиле түзөт, баарлашканда өзүнүн сезимдерин туура жеткирип, туура баарлаша алабы, же болбосо биринчи эле кичинекей бир сыноолордон өтө албай, 2 айдан кийин, 3 айдан кийин үй бүлөсү менен ажырашып, же болбосо балдарын таштап кетип калабы коркуп. Ошонун баары бул бир адамдын мүнөзүнүн калыптанышында. Гумандуу педагогика бир адамдын бул дүйнөгө келишинде Шалва Манашвили мындай деп айтат да: Алла Таала адамдын бул рухун бул дүйнөгө жаратып атканда кичинекей бир уруктарды, мындай айтканда, кайсы бир сыпаттарды, жөндөмдөрдү эгеткен да. Анан бул дүйнөгө келгенде ошол мугалимдер, ата-энелер ошол баланын ошол өзгөчөлүгүн аныктап билип, таанып, ошого жараша туура жылуу мамиле менен баланын күчтүү шыгын аныктап, ошого көбүрөөк шыктан берип, шыктандырсак, ал бала өзүнүн бул дүйнөдөгү келген максатын, туура ниетин, ой жүгүртүүсүн жана коомдо өзүнүн ордун тапканга аракет кылат да, табат экен да. Андан кийин ошо тапкан нерсесин кийинкилер менен бөлүшөт экен. Биз билген бул Япониянын өнүгүп атканын эң мындай өнүккөн өлкөлөрдүн арасындагы эң алдыңкы өлкөлөрдүн бирөөсү. Анан эмне үчүн мынчалык өнүктү дегенде суроосу, буларда бир философиялык, бир мындай тарбиялык бир сыр бар экен да. Бул сыр сөзсүз түрдө булар бирөөнү устат катары кабыл алып, өздөрү шакирт катары ошол бир кесипти аркалап үйрөнүш керек экен да, биринчи философиясы. Экинчи философиясы ошол үйрөнгөн нерсесин абдан мыкты өздөштүрүп, ошол өзүнүн үйрөткөн мастерден, устатынан өтүш керек экен сөз түрдө. Үчүнчү философиялык багыты өзү ошо өздөштүргөн, өнүккөн, билген, үйрөнгөн нерсесин сөз түрдө өзүнөн кийинки шакирттерге калтырып кетиш керек экен. Мындай айтканда, башкалар менен бөлүшүш керек экен. Биз дагы бул дүйнөдө эмне максатта келдик, эмне үчүн жашап атабыз деген нерсени тилекке каршы коом азыраак ойлонгондуктан көбүрөөк акча, мал, мүлк, саясат, шайлоо, билбейм, тигини мынтиптир, мондай болуптур деп социалдык тармактардагы терс көрүнүштөр бизди, мындай айтканда, башкарып алгандай бир көрүнүш бар да. Биз, мындай айтканда, бир телевизорду башкаргандай бир пульт бар го, ошол пульт сыяктуу. Ошол пульт биздин ичибиздеби А1 деген пульт, же болбосо ошол пультту биз бирөөлөргө берип атабыз. Эл катары дагы, адам катары дагы, коом катары дагы. Эгерде биз өзүбүз ээ чыга албасак, тилибизге ээ чыга албасак, баш көз чыга албасак, ошону кадырлап барктай албасак, өзүбүздүн каада салтыбызды барктай албасак, өзүбүздүн чын дилибизди, бул жан дүйнөбүздү кадырына жете албай барктай албасак, биз динибиздин кадыр баркына жете албасак, оң жактан сол жактан
мен мусулманмын деп айтып, ошо мусулман кандай экен, кандай сыпаттарга ээ экен, мыкты мусулман кандай экенин биз балдарыбызга, кыздарыбызга, өзүбүзгө ошону мындай жеткиликтүү, түшүнүктүү бир тил менен жеткирип, адамдын ыйман деген сөз бул жүрөктө деп эле айтып коюштан эмес, же болбосо адамдын сырткы көрүнүшү менен гана бир адам мусулман экенин аныкташта эмес, адамдын жан дүйнөсүндө ошол абийири канчалык жетишкен, оор акыбалда жалгыз калганда, же болбосо жанагындай күнөө менен, же болбосо күнөөгө кирчү учурларда жок бул мага жарашпайт, Алла Таала карап турат деген ички абийирдин ойгонушу, ошол үндүн ичинде ар дайым болушу, Алла Таала мени карап турат, мен элим карап турат, менин ата энем билип турат, менин балдарым карап турат, мен бул жашоону жөн эле эптеп эле өткөрбөшүм керек деген ой жүгүртүү бизди алдыга түртөт да. Эгерде биз өзүбүздүн ошол Алла Таала берген дем күчтү, энергияны кандайдыр бир болор болбос, кереги жок, өткөн чак менен таарынычтар менен байланыштырып, анткени таарыныч бул өткөн чак менен байланыштуу да ар дайым. Анан таарынуу бул адамдын ичиндеги бир оорусумал ичинде ошол жүрө берет дагы. Анан тигиге таарынат, буга таарынат, аягында келип мамлекетке да таарынат, такыр тааныбаган президентке да таарынат да. Бирок аларга таарынбастан мен адам катары адамгерчиликтүү болуп алат, адамгерчиликтүү бир мамиле менен, адамгерчиликтүү бир баалуулуктар менен жашап атамынбы? Бир мугалим болсом, ошол сабагымды эң татыктуу, эң мыкты мугалим катары окуучуларыма барып, алардын жан дүйнөсүнө, анткени гумандуу педагогикада баланын акылына эмес, баланын жүрөгүнө, баланын жан дүйнөсүнө тийиш керек да. Исламда дагы Аллахка жакындаштын эң оңой жолу, эң мындай тез жолу бул көңүл алуу. Адамдын көңүлүн алуу, баланын көңүлүн алуу, ошол балдардын көңүлүн күнүгө ала алган адам менин оюмча эң кыйын ата эне, эң кыйын педагог. Адамдардын көңүлүн ала алуу, мисалы бизде адамдар келгенде эмне үчүн нааныбыз тийгизет, эмне үчүн тамак ичип кеткиле дейт, эмне үчүн жылмаят, эмне үчүн салам берет. Биз ошол нерселерди, өзүбүздүн баалуулуктарыбызды балдарыбызга туура, жеткиликтүү, түшүнүктүү бир сөздөрү менен, жүрүм турумубуз менен ошону азыркы учурда кандайдыр бир жеткире албай аткандайбыз да. Анан чөйрөбүздөгү ушундай баалуулуктарга ынтызар болуп, ушуга аракет кылган агайлар, эжелер жана башкалар келгиле чогулсак, ушундай жолугушууларды өткөрүп турсак, ар бир сыпаттарды, мисалы ар намыс деген эмне, эр жүрөк деген эмне, балдарга кантип эр жүрөктүктү үйрөтө алабыз? Анткени баары эле эр жүрөк болуп төрө албайт да. Баары эле ар намыстуу да болуп төрөлбөйт бул дүйнөгө. Абийир баарында бар, ыймандуулук баарында бар, бирок ошону кандайдыр бир жетилтип, ичинде өстүрүш керек да. Ошону биз балдарга кандай жеткиришибиз керек? Анткени биз ар дайым талап коюп, көзөмөл кылып, коркутуу менен тарбиялай албайбыз азыркы заманда. Анткени азыркы замандын балдары зомерлерди көрүп атабыз. Зомерлер жумушка кире башташты. Эми альфалар келет да. Булар мындай айтканда интернеттин, телефондун, компьютердук оюндардын заманында чоңойгондор. Булар кандайдыр бир эки дүйнөдө жашашат да. Жанагындай виртуалдык дүйнөдө да жашашат, анан реалдуу дүйнөдө жашашат. Ошондуктан кээде булар реалдуу дүйнөгө кайткысы келбегендиктен виртуалдуу дүйнөнү көбүрөөк ошол жакта жашагысы келет. Анткени ал жакта булар бир немени башкарышат. Реалдуу дүйнөдө болсо, байкап көрсөңүздөр, булар эчтекени башкарбайт. Мектепте да, бала бакчада да, үйдө да буларды ар дайым мен айттым, ушуну кыласың. Кечирип койгула, бирок эң негизги мындай айтканда дааратканага дагы, башка нерсесин дагы, суу ичкенге дагы баардыгына бирөөлөрдүн макулдугун, бирөөлөрдүн уруксаты
менен гана ошону кылышат да. Азыр мектептердин көбүндө жанакындай көзөмөл кылган видео камералар бүт жакта койдуруп атышат. Кээ бир мектептердин директорлору бири менен жарышып, мен да көп дегендей кылып атышат. Менин бир кызым келип, биздин мектеп болбой эле бир түрмө болуп калды дейт да. Анан эмнеге да андай десем, видео камера бардык жакка коюлду, бүт жакта көзөмөл, биз өзүбүздү эркин сезе албай атабыз деп атышат да. Негизи бул эркин сезүү бул бактылуу болуунун эң негизги мындай принциптердин бирөөсү да. Эгерде бизди баары көзөмөлдөсө, баары башкарса, баары контролдосо, баары бизге чек койсо, мында биз анда өзүбүздү эркин сезе албайбыз, эркин сезбесек бактылуу боло албайбыз. Анткени биз бул дүйнөдө бактылуу болуу кандайдыр бир жашоонун бир максаттарынын бирөөсү да. Бирок бактылуулук бул бир адам жалгыз бактылуу боло албайт. Биз коом катары, жаамат катары, адам катары биз мисалы сүйүнсөк да, күлсөк дагы бир досторубуз менен, курдаштарыбыз менен, жакын туугандарыбыз менен, балдарыбыз менен азилдешип күлсөк, ошондон рахат алабыз, курсан болобуз. Эгерде өзүң менен өзүң эле жыргап күлө албайсың. Ошол сымал бактылуу болуш үчүн коом керек. Коом бири-бирин колдош керек. Коомдун ичине кириш үчүн туура баарлаш керек. Мунун баары сезимдер. Ошол сезимдердин баары келип туруп, жүрөктөгү бул дил дейт го бизде. Ошо дили таза болуш керек. Ар жагында бирдеме бар. Жан дүйнөнү толтурушубуз керек. Ошол жан дүйнө баланыкы бул жер түрдүү жакшы сезимдерге толгон болсо, башка нерсе толтура албайт. Эгерде бул жак бош болуп калса, анда каргышка калган шайтан да толтурат, интернет дейсиңер, башка дейсиңер, эмне десеңер дагы, бирок жаман нерселер тез эле толтуруп коет. Ошондуктан биз келгиле мугалимдер, ата-энелер баарыбыз тең буга кайдыгер карабай, ушундай гумандуу педагогика боюнча сабактарды онлайн кылалы, Zoom менен кылалы, чакырсаңар силерге барып дагы сабактарды кылып туралы. Анткени билген нерсе менен бөлүшүү бул дагы чоң сооп. Менин оюмча Алла Таала эгерде бизге бир нерсени үйрөнүшүбүзгө мындай жолдорду ачып берип аткан болсо, демек биз муну сөзсүз түрдө башкалар менен бөлүшүшүбүз керек. Ошондуктан биз бөлүшкөнгө ар дайым ачыкпыз. Кайрылыңыздар, жазыңыздар, зумдарды уюштуруңуздар, мектептерде ата-энелерге буюрса кылабыз. Эгерде чакырып турсаңар, же болбосо буюрса жакында Чолпон атага барганда да ушундай сабактарды уюштурабыз. Аталар мектеби кылалы, апалар мектеби кылалы. Чыныгы жигиттерди тарбиялаган мектептерди, коомдорду түзөлү, клубдарды түзөлү. Чыныгы жанакындай бегайым дейт экен да, же болбосо ханыша дейбизби? Чыныгы кыздар кандай болуш керек? Канекей апабыздын кандай сыпаттары бар эле? Курманжан датка апабыздын кандай кыйын сыпаттары бар эле? Ошолорду бир иргеп, чогуу жашообузга киргизгенге аракет кылалы. Келиңиздер. Шалва Манашвилинин мага ушу аябай таасир берген нерсеси, мындан 2-3 жыл мурун сабагына келип, ушу мезониетте келгенде, мен 95 жашта мен адамзатка кызмат кылышым керек деп бир мусулмандын, чыныгы мусулмандын бир сыпатын айткандай болду да мага. Ал адам христианин, бирок адамдарды жакшы көрөм, жакшы көрүшүм керек деп, ал өзүнүн кандайдыр бир метод, бирок ааламда, дүйнөдө эң биринчи адам болушубуз керек да. Туура адам болушубуз керек. Алла Тааланы туура таанышыбыз керек. Бирок тааныш үчүн биз өзүбүздү тааныбасак, Алла Тааланы да тааный албайт экенбиз. Ошон үчүн өзүбүздү таанып, таап билгенге мындай устаттар керек экен, устаздар керек экен. Анан бул сапар болсо, мен дүйнөдөгү баардык балдардын коргоочусумун деди да. Кайра дагы мындай аң-таң болуп таасирлендим. Өзү 95 жашта туруп, чыкыйып туруп, 3 саат, 2,5 саат тынбастан отуруп, белим, башым дебестен ушундай жан дүйнөсү менен айтып берип бөлүшүп, ааламдагы баардык адамдарга, адамзатка, балдарга мен ошолордун коргоочусумун деп, бизге да ошол нерсеге чакырып кетет да. Урматтуу ата-энелер, урматтуу көрүп аткандар, бөлүшүңүздөр, келиңиздер, ушу видеондо бөлүшүп коюңуздар. Биз
баарыбыз тең балдарды негизи эле адамзатты жакшы көрөлү, бирок ушу балдарга өтө аяр мамиле кылалы дагы, балдарды баарыбыз коргойлу. Ким каякта иштебесин, ким каякта эмне кылбасын. Өтүп баратып балдар менен саламдашалы, кимдин баласысың дейли, азамат чоңоюп турсуң дейли, кызым кандай жакшы кызсың деп жылуу сөз айтып, жан дүйнөсүнө, бул көңүл дүйнөсүнө бир кичинекей бир жакшы көңүлүн көтөрүп кетели, бир кичинекей бир гүл сээп кетели. Эртеңки күнү балким алар кайсы бир учурда ушул ата мага жакшы сөз айтты эле, ушул апа мага сөз айтты эле, ушул эжейим мага ушул көтөрмөлөдү эле, ушул шыктандырды эле деп, балким ошо биздин айткан бир жылуу сөзүбүз эртеңки күнү гүл бакчасына айланат. Ошо биринчи балким ошол урук болот да, жан дүйнөсү гүл бакчага айланат да, кийин ал дагы башкаларга гүл бакчага өрөөндөрдү сепкенге бир мүмкүнчүлүк алат. Аман эсен болуңуздар, жакшы туруңуздар. Көрүшкөнчө.